Assalamu alaikum, урматтуу экономика министри. Эми ломбард дегенде эле банк сыяктуу, бирок болгону азыраак оформление менен, азыраак убаракерчилик менен батыраак акча аласың деген сөз. Өтө чоң эмес суммада. Мына кече деп атам, экинчи күнү мен адамдарды кабыл алдым. Бирөө келди Таластан. Болгону 70 миң сом алганмын дейт. Ломбардтан эми үйүм алып атат дейт. Эгер кутулам десең дейт, 1 миллион 200 миң төлөп бересиң деп атат дейт. Ушунун сыры эмнеде? Муну ломбард деп эле бир кан ичкеч, жанагындай бир мошенник, шылуун деп эле коюш керек болуп калды. Бирок ломбард деген аталышын эч ким түшүнбөйт. Угулушу жакшы эле, бирок адамдар түшүнбөй барат экен. 70 миң элестетип көрүң. Алып алып эми 1 миллион 200 миң төлөш керек экен, болосо үйүн алдырыш керек экен. Бул кандай? Нуржит Кыдырбекович, сиз туура белгилеп кеттиңиз. Негизи казыркы мыйзам боюнча проценттик ставкасын үстүмкү кошулуусу чектөөсү жок да. Ошон үчүн азыр бул мыйзам менен чектөө киргизип атабыз. Биринчиден, өзүңүздөр билгендей, ал жана ломбардка биздин жарандар, кардарлар эмне үчүн карайлат? Ошол акчасын сиз айткандай, жанагы банковский процедуралардан качып, кээ бир документтери жетпегендиктен тез аранын ичинде ошол акча каражаттарын алуу гана максатында барышат да. Бирок ушул ломбардтар көбүнчө ушул проценттик ставкасын толук ачык айтышпайт да. Күндүк ставкасы канча, жылдык ставкасы канча болот деген маалыматтар жок. Ошон үчүн бул мыйзам менен ломбардтарды кол коердун астында ошол жанагы келишимде кое турган шарттарын жылдык үстөк ставкасы канча болот деген маалыматты сөзсүз түрдө бериш керек. Ошондо кардарлар так билип турушат. Ставкасы мисалы үчүн жылына 200%га чейин жете турган эмелер бар да, кредиттер бар. Ошон үчүн бул маалыматты кардар толук билип турушу керек. Бул биринчиден. Экинчиден, кээ бир кардарларыбыз убагында төлөй албай калып, жанагы кредитный бюронун эмес списогуна кирип кетип атышат да. Жанагы сома деген эмелер бар эмес беле? Былтыр ошол маселе менен көп алыштык элек. Азыр сома жабылгандан кийин кардарлардын алынган насыялары азыр просроченный болуп, жаңы кредит алайын десе, уже недобросовестный заемщик деп чыгып атат да. Ошон үчүн эгерде ломбардтан алып турган маселени ошол бюрого киргизбеш керек деген маселени киргизип атабыз. Экинчиси, мисалы ломбардтан акча алды, эми аларга баары бир банкрот болосуңбу, өлүп атасыңбы, тирик каласыңбы, иши кылып кайтарып бересиң деген маселеде, бул эми партнер эмес да. Ошон үчүн мисалы бир адам ломбардтан акча алды дейли, бирок анын бир гана жашай турган турак жайы бар. Ошол турак жайын тартып албай тургандай кылса болобу, эгерде бир эле турак жайы болсо? Жок, болбойт андай. Кардар сөзсүз түрдө жанагы рисктерин ала турган акчаны эметкенден кийин ага жоопкерчилик тартыш керек. Ошол эмесин кантип кайтарышын жол жобосун да билиш керек. Эгерде андай жоопкерчилик жок боло турган болсо, анда биздин кардарлардын баары деле акча алып, эч кимиси кайтарбай, эч кандай бир эме. Айтайын дегеним, ошондо ломбарддагы бир эки турак жайы болсо берет, залог кое турган турак жайынан башка нерсеси болсо берет, акыркы турак жайы болсо бербейт. Себеби берет экен дагы акыркы турак жайын алып коет, бирөөнүн бир келесоолугунан кечирип коюңуз, туура эмес чечиминен үй бүлөсү көчөдө калып атат, балдары көчөдө калып атат деген бир маселе болуп калбайбы? Жок, ошон үчүн шарттары бар да. Мисалы үчүн ошол үйдө жашагандардын макулдугун баарын алат. Бул биринчиден. Экинчиден, азыр жана мен айтып кеткендей, ставкалары, бир жылдык ставкалары 108%га чейин өсүп кеткен, же 200%га чейин өсүп кеткен учурлар бар да. Азыр бул мыйзам менен чектөө киргизилип атат. Мисалы үчүн, эгерде орточо ставкасы улуттук банк менен бекитилип, эметилген болсо, буга үстүнгө 15%дан көп ставканы жылына эметкенге мүмкүнчүлүгү болбойт да. Ошондо жанагы бир 32%дын тегерегинен өйдө кыла албайт уже. Мына биз кыдырып жүргөндө, базарларда, башка жерлерде кадам сайын эле ломбард деп жазылып турат. Ушунчалык эле бизде көппү. Санын ким билет, так санын? Ошолорду бир чектесе болобу? Региондордо деле толтура экен, Бишкекте деле толтура. Аны чектөөгө болбойт, анткени бул ачык конкуренциянын негизинде бир гана шарт, ошо кардар баргандан кийин толук жоопкерчиликти өзү сезиш керек. Ошол барып, эртең күндө мен ошол пайызы ушунча экенин мен билбей калыптырмын деген сөз болбош керек да, анткени маалымат толук ачык болуш керек. Ошону мыйзам түрүндө сөзсүз түрдө ломбардтар ошол пайыздык, жылдык пайызын сөзсүз түрдө көрсөтүш керек. Анткени
көбүнчө жана реклама кылып 0,1%дан беребиз деген. 0,1%дан бул күнүмдүк ставкасы. Ар бир күнгө 0,1%дан. Ошондо 360 күнгө санагандан кийин 108-120%га Абдан жакшы чейин чыгып маалымат берет. бердиңиз, урматтуу мына теле көрүүчүлөр деп айтайынбы, шайлоочуларбы, көрдүңүздөрбү, алданып калбаңыздар. Реклама деген бул амалкер деген эле сөз. Ооба, Айлантып ооба. туруп, эптеп өзү тартып алыштын жолун илип алгандан кийин аңга да түрктөт, жарга да түртөт, анан эртең бүрсүңдү бизге ыйлап келип атасыздар да, ушуну айткым келип атат. Анан мына дагы бир түшүнүк бар экен. Алдаш үчүн эми пайыздын ар түрлөрүн ойлоп табышат экен. Натыйжалуу пайыздык ставка деген эмнени түшүндүрөт? Пайызы башка, натыйжалуу пайыздык ставка деген башка Натыйжалуу экен. пайыздык ставканы Улуттук банк бекитет, орточо ставкасын. Мисалы үчүн учетный ставкабыз азыр 13% болсо, орточо жанагы банктык эмелер менен услугалар менен азыр орточо ставкасы 17,23 деп болуп атат. Ошол үстөк ставкасынан 15%дан көп эмени кое албайт. Анткени эгерде ломбардтар акчаны алар дагы займ кылышат да бирөөдөн. Ошол акчаны алып кайра иштетишет да. Ошол иштеткенде 15%дан көп иштете албайт. Ошондо кирешеси мындайча айтканда, эгерде ошол орточо ставка менен алгандан кийин үстүнө 15%дан кошуп гана кайра иштеткенге мүмкүнчүлүгү болот да. Андан көп уже ставканы беките албайт. Эми ломбард деген ачыгын айтайын, балким бул сизге эмес, угуп аткандарга, биздин мекендештерибизге бул сүткорлуктун эле бир түрү. Мындай бешене терин төкпөй туруп эле берип коюп, анан процентке акча алып байымайдын бир түрү. Бул жакшы нерсе эмес. Мындан бир ожа алып кеткендер өтө аз. Ошого мекендештериме кайрылат элем. Балким мектепте финансылык сабаттуулук деген сабак киргизиш керекпи? Көпчүлүгү акча берет десе эле, оңой алат экенсиң десе алып алышат, төлөгөнгө келгенде ошентип кыйналып атат. Үй бүлөсүндө кыйынчылыкка салып атат, көчөдө калып атат. Ошого айтат элем, незнание закона не освобождает от ответственности деген бир түшүнүк бар. Мыйзамдар жакшылап карайлы, колдон келсе ломбард аттуудан, бир кредит алуудан алыс эле бололу. Мен ушуну мекендештериме айткым келип атат, анткени бир мисалды айтып берейин, кече дагы бир жолу кайталап коеюн. 70 миң алып, 1 миллион 200 миң төлөш керек экен, ошо процент карыздары менен кошо. Буга чейинки төлөгөндөрдү эсепке албай, аларды алып калабыз, үйдү да алабыз деп атыптыр. Ошон үчүн муну балким бир аз жакшыртат экен жагдайды, мен колдойм. Чоң рахмат. Рахмат.